Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жолкеев. Эми программанын баштаардын астында жалпы мусулмандарды айлардын бири болгон Рамазан айындагы орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Эми бүгүнкү биздин программабыздагы ушул теманын тегерегинде болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адис чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Самидин Кары Атабаев, Азирети муфтийдин орун басары, урматтуу агай, студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатчылык кушубак кылсын. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип өтөйүн, түз эфирдеги эгерде айтылып жаткан ушул орозонун касиеттери, жалпы орозонун тутуу кармоо боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар болсо, же пикирлериңиздер болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Самирин агай, сизде эми кантип атасак болот? Самирин Ажи деп эле атасак болот. Самирин Ажи десеңиз да болот. Ошол тууралуу окшойт. Самирин Ажи. Анда айтып өтсөңүз, ушу орозону бүгүнкү күндө негизи эле жалпы кимдер кармашы керек, кимдер тутушу керек? Ошондон сөзү баштасак. Бул биринчиден элибизди орозо менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Орозону кармоо, мындайча айтканда, балагатка жеткен, оорубаган, ден соолугу таза, ошо орозо кармай алганга мүмкүнчүлүгү бар адамдардын бардыгы аял эркек болуп бирдей орозо мусулмандар үчүн фарз болуп эсептелинет. Аллах субханаху ва таала өзүнүн улуу китеби Кур'анда да айткан: "Кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun." Силерге орозо парыз кылынды, силерден мурдакы үммөткө парыз кылынгандай эле. Мындан келди, орозо биздин пайгамбар алейхиссаламдан бери келаткан үммөткө да, анда мурдакы үммөткө дагы парыз болгон. Орозо түшүнүгү мындан келди, бардык коомдо, бардык замандарда болгон. Биздин заманда дагы мына пайгамбарыбыз аркылуу бизге Аллах Таала Кур'анда фарз кылган. Ал эми анын ичинде ким орозо кармабаса боло тургандыктарын бардыгын бөлүп Кур'анда айтып койгон өзү. Ким кармаса болот, ким кармабаса ага да уруксат берилет экен. Ушул жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз, ким кармаса болот, ким кармаса болот айтып өтсөңүз. Бул жөнүндө кененирээк маалымат бере турган болсок, ва ин кунтум маридон ау ала сафарин дейт. Силердин араңыздардан кимдир бирөө ооруп калса, же болбосо сапарга чыгып калса, ошол ооруп калганда орозо тутпай калганын жана сапарга чыккандагы орозо тутпай калган күндөрүнүн санагын башка айларда толтуруп берет дейт Аллах Таала. Мисалы айтайлык, ооруп калды, ооруну дагы эми экиге бөлүп карайбыз. Оору бир 4-5 күн, 2-3 күн ооруп туруп айыгып кете турган оору бар. Анан айыгуусунан сакайып кетүүсүнөн үмүт жок оорулар бар. Рак оорулары дейбиз. Ошо тез-тез тамак жеп турбаса, адам кант оорусу дейбиз. Эми бирок кант оорусуна келгенде, кант оорусу менен ооруп аткандар орозо тутуп кайра сонун жакшы болуп атат дегендерин дагы угуп калабыз да. Эми ошондон бул ушундай учурларда орозо тутпай калса, оорусунан айыгып кете турган, грипп болуп калды, башы ооруп калды, операция болуп калды. Булар ошол күндөр оозун ачып турат, кийин жакшы болуп кеткенин орозосун улап тута берет. Тутпай калган күндөрүн, кармабай калган күндөрүн кийинки айларда толтуруп берет. Bir күнүнө bir күн кылыпчы. Ошондой эле буга бала эмизген аялды кошсок болот. Бала эмизип атканда балага сүт керек, күч керек дегендей. Андыктан аял, бала эмизип аткан аялдагы орозо тутпай турса болот. Ушул орозо тутпай калган күндөрүн бала эмизип атып, аны кийинки башка айларда эмчектен чыгарганда, же бала тамакка кирип, эмчектин сүтүнө көп эле муктаж болбой калган учурда орозо тутуп берсе боло берет. Ошондой эле боюнда бар аялга да айтабыз. Боюнда бар аял, бой көтөргөн аялдагы ошо ичиндеги баласынын өлчүүсү үчүн, ага кыйынчылык болуп калбаысы үчүн алдагы орозо күндөрдө оозун ачып алса боло берет. Жакшы. Негизи эле ушул орозонун ден соолукка болгон өзүңүз да айтып өттүңүз, ден соолук боюнча пайдасы тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Бул орозонун касиеттери өтө көп экен да. Анын ичинде ден соолукка пайдасы дагы өтө көп. Бирок ошентсе да биз орозону жакшы болуп кетейин, диета катарында эмес, Кудайдын буйругу деп аткара беребиз. Бирок аркадан бул жакшылыктар өзү келет да. Бул ден соолукка пайда болгондо эми 1 жыл бою биз деле кызматтарды иштесек, иштеп атам 1 жыл болгондо адам чарчайт.
Анан чарчап туруп анан жетекчиге арыз жазып отпускага чыгабыз да 1 ай бою. Анан 1 ай отпускага чыккандан кийин баягы адам сергип, эс алып келет дагы кийинки иштерин, калган иштерин иштегенге анда бир мүмкүнчүлүк, аябай мындай берилүү менен иштегенге, жакшы ой пикир менен иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлүп калат эс алгандан кийин. Ошол сыяктуу эле биз да 1 жыл бою жей беребиз, токтобостон жей беребиз. Ал эми чындыгында ишибиз жок экен да, курсак эмне болду, ишек эмне болуп атат, ашказан эмне болду, ада шлактар пайда болду, эмнелер. Аны менен биз ойлонбой жей беребиз да. Анан ушунун Аллах Таала мажбур түрдө адамдын ыктыярына коюп койсо, ошо тазаланып ал десе көпчүлүк адам тазаланбайбыз да. Анан Аллах Таала бизге буйрук фарз кылып атат. Буйрук иретинде берип атат. 1 ай бою адамдар ушул ачка жүрөт. Ачка жүргөндө дагы байкап көрсөңүз, эрте менен таң ата электе ооз жаап калабыз дагы, күндүн батышын карап турабыз да. Күндүн чыгуусу менен батуусу орозодо зарыл да. Күн баткандан кийин ачабыз. Эми бүгүн окумуштуулар изилдеп көрсө, жанакы идишке, пиалага чайды куюп, жуубай эле төгө бердиңиз. Төгө бергенде ба чайда, пиалада бир аз сары дак пайда болот да. Ошол сыяктуу эле адамдын организмин, ашказанын жууп туруш үчүн орозо экен да. Орозо жанакы сары дак пайда болуп калганда, ичегилерде шлактар, башкалар пайда болуп калса, анан калса бүгүнкү күндө тамырларыбызда көп тромбтор, башкалар, ошолордун бардыгын орозо Кудайдын кудурети менен тазалап чыгып кетет да. Анан орозо туткандан кийин 1-чи, 2-чи, 3-чү күндөрү бир аз кыйналгандай болот, анан 10-15 күн өткөндөн кийин жеңил. Уйкусу да жакшы, эртең менен туруусу да жакшы, ишке баруусу да жакшы, адамда жакшы болуунун адам кадимкидей сезип калат. Сергек адам өзүн сергек сезип калат да. Буга эле бир мисал катары айта кетсек, бир канча жыл мурун мени бир аксакал Оз ачарга чакырып калды. Анан суранды, балам деди, бир аз жарым саат эртерээк келсең сүйлөшүп отуруп туралы. Кишилер келгиче башкаларды да чакыргам. Макул деп эртерээк барып сүйлөшүп отурсак, ыйлап калды аксакал. Эмне болду аба десем, аксакал айтат, балам дейт, бутум ооруйт эле дейт. Бутумдун оорусунан коркуп дейт, 8 жыл орозо тутпай өткөздүм дейт. Корком дейт да, бутум оорусу. Карасам убакыт кетип атат, же бутум деле айыкпайт, кыйналам дейт. Анан быйыл отуруп анан бутум менен сүйлөштүм дейт. Бут деп айттым дейт. Сен оорусаң оору дедим дейт. Баспасаң баспай кал дедим дейт. Не болсоң быйыл орозо тутам дедим дейт. Мен сага карабайм быйыл. Не болсоң ошол эле бутум айттым дейт. Анан орозо туттум, бүгүн 5-чи күн экен дейт орозо. Орозо туткандан бери 5 күнгө жетпей бутум айыгып калды дейт да. Жакшы болуп калды дейт. Менин эми ыйлаганым дейт, наркы өтүп кеткен 8 жылга кантип жооп берем Кудайдын астында. Мен ушу бутум үчүн орозо тутпай жүрсөм, орозо тутсам бутум жакшы болуп калып атпайбы? Мен ошону 8 жылды ойлоп алып, ыйлап отурам деп калды да. Мына ошондон адамга Кудайдын кудурети менен бул орозо көп ден соолугуна пайда, ден соолугуна шифа. Ону бардыгы эле сезет ар бир адам. Самин ажы, дагы бир мынакей 2,5 жылдан бери мынакей дүйнөнү каптаган бул пандемия COVID-19 боюнча өтө эле кыйынчылыктар жаралды. Анын ичинде ден соолукта дагы. Анан Кудайга шүгүр. Алдыга жылып атат, медицина дагы, анын ичинде оору дагы азайып, күндөн күнгө жоголуп атат десек болот биздин Кыргызстанда. Ошону менен эле мынакей мамлекет тарабынан, бийлик өкүлдөрү тарабынан оорудан сактаныш үчүн сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүш керек деп айтып атышат да. Бул тарабынан, бул медицина тарабынан алганда оорудан сактаныш үчүн болуп атат. Дин тарабынан байкап көрсөк да, негизи эле ушул оозусуна мен азыр бүгүнкү күндө оозум жабык да. Ошол мезгилде мен эмдөөдөн өтсөм болобу? Дин бул эми шарият жагынан караганда ушул укол, эмдөөнү 2 багытта карайбыз. Биринчи багытта адамга күч бере турган, азык боло турган, витамин боло турган уколдор бар. Аларды сайса ооз ачылат деп турат. Ал эми жөн эле териге булчун кала турган уколдор бар да, мисалы тиш ооруп калды, тишти алыш үчүн, ал тамактан кирип кетпесе болду да. Ошондой учурларда тиш ооруга берилген, анан териге, булчунга берилген уколдор оозду ачпайт. Андыктан эмдөө дагы бул оозду ачпайт да, шарият жагын алганда. Ошону менен бирге шарият дагы, өзү ислам дагы, мына орозо өзү ден соолук болсо, адам ден соолукка кам көрүүбүз керек. Бардыгыбыз. Бугу айталан милдет кээде ойлоп калышы мүмкүн да, мына жан меники. Мен өзүм билем, жок, бул аманат. Мен буну сакташым керек, оорубашым керек, жылуу кыштын күнү жылуу кийинишим керек, жайдын күнү ысыкка күйүп калбашым керек, ачка калып, баягы эле ачка калып дегенде өтө көп убакытка ачка калып, жыгылып калбаш керек. Ушундай ол ден соолук аманат да, буну сакташыбыз керек.
Демек, эмдөөдөн ушул COVID-19 каршы өтсө, ооз ачылбайт, эмдөөдөн өтсө ооз ачылбайт. Себеби бул чунга тери астына берилген уколдор оозду ачпайт деп турат. Ошондуктан ала берсе болот экен, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жөнүндө мынакей көп маалыматтар тарап атат. Азыр мынакей Азирети муфтийдин орун басары өзү тастыктап атат. Демек, эгерде COVID-19 каршы эмдөөдөн өтөм десеңиз, оозуңуз биздикиндей меникиндей жабык болсо, коркпостон барып өтө берсеңиздер болот экен, оозуңуздар ачылбайт, шариятта, динде уруксат берилет экен. Дагы бир маселе, өзүңүз мынакей сөзүңүздү айтып өттүңүз, жакшы бир мисал катары аксакалдын ыйлап отурган тууралуу, ооз ачуу мезгилине аз калганда. Ушул жерден дагы суроо жаралат. Негизи эле оозду кантип ачсак болот? Оозду ачууга мынакей биз кошуналарды чакырып атабыз, кошуналар бизди чакырып атат, тууган урук, дос дегендерди ооз ачууга чакырып, ифтар деп чакырып атышат да. Негизи эле ошонун шарттары барбы? Дасторкондо эмне болуш керек? Кантип чакырыш керек? Кимдерди чакырышыбыз керек? Ошол жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Эми бул ооз ачар ифтарлык дасторкону өтө улуу сооп дасторкон да бул. Адамдардын оозун, орозо туткандардын оозун ачырып коюу, пайгамбарыбыз айткандай, бир курма менен болсо дагы. Бир курма берип болсо дагы оозун ачырып коюш керек. Мен мына бул мисал муфтиятта уюштуруп, ошондой унаада бара жаткандарга, көчөдө бара жаткандарга биз муфтияттан дагы таркатып бир пакеттерди жасап алып таркатып атпайбызбы? Мына ошол бир курма берип болсо да, бул дагы жакшы саамалык. Ошондой эле бирөөлөр замзамдан аралаштырып куюп алып, бир жакшынакай кылып элекке таркатып атат. Бул да жакшы. Ал эми алардын катарында эң сооптуусу, мисалы үйүбүзгөбү, же бир мүмкүнчүлүк болгон жерге, чайканагабы дасторкон жайып, бир топ адамдарды чакырып, алардын оозун ачтыруу бул өтө улуу сооп иштерден болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз алейхисалам айтты да, кимде ким ооз ачар ифтарлык дасторкон уюштурса, ага канча киши чакырды, мисалы 10 дейли, 20 дейли, 30 киши чакырды, ошол чакырган кишилер ар бири канчадан сооптап эртеден кечке орозо тутуп. Алардын соонан кыскартылбаган акыбалда бардыгындай сооп мына ооз ачырган кишиге да берилет экен да. Алардыкынан кыскартпайт. Мисалы мен өзүмө жараша кечке канча сооп таптым, сиз канча таптыңыз, бизди чакырган киши экөөбүзгө берилген соопту, үчөөбүзгө, 10убузга берилген сооптун бардыгын ал кишиге да берет экен да. Андан калса ошол ифтарлык учурунда дуа кабыл, тилектер кабыл болот да. Мына ошол учурда да баса белгилеп өтөбүз. Дайыма мисалы биз күнүгө ооз ачар ифтарлыктарда дуа кылып атабыз. Эми дуада бардык нерсе суралынат. Бардык ошонун ичинде мен айта кетерим, Кыргызстан мамлекетибизге унутпастан сөз дуа кылып турушубуз керек. Кыргызстан мамлекетибиз өссүн, гүлдөсүн, биз деле дүйнөнүн дүңгүрөткөн мамлекеттерден бололу. Эң алдыга өсүп чыгалы. Кыргызстан алдыдагы мамлекеттерден бололу. Аллах Таалам берекесин берсин Кыргызстанга. Эми азыр көрүп атпайбызбы? Оору сыркоону көрүп атабыз, согуштарды көрүп атабыз. Бир күн уруш болгон жерде 40 күн береке качат дейт да. Бир күн. Мына кечеги согуштар уже дүйнөгө таасир этип койду берекеси, туурабы? Ошондуктан согуш болбосун bizde. Тынчтык болсун. Урпактарыбыздан кыскасы мамлекетибиз үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн ушул ифтарлыктарда, ошону менен бирге ооз жабар учурларда дагы дуалар кабыл болуп турган учурда сөзсүз дуа кылып турушубуз керек. Эми сиз айтып калдыңыз кандай? Ал жерде ооз ачканда негизинен эң жакшы болот эле сүннөт кылайыгы. Биринчи курма болсо, курма менен ооз ачып туруп аркасынан суу ичсек, бул сүннөт кылайык. Эгерде курма жок болуп калса, суу менен. Эгер ал болбой калса да башка нерселер менен ооз ачсак боло берет. Эң жакшысы курманы жеп туруп, аркасынан суу менен ачабыз. Андан кийин эми дасторконго мүмкүн болушунча, колунан келишинче. Ошол өзү мейман чакыруу адептеринде да келет да. Мейман чакыргандан кийин ашыкча эле өзүңдө жок нерсеге эле кыйналып эле, кысталып эле ушундай кылам дей бербе. Өзүңдүн акыбалыңа жараша. Ушуну туура айттыңыз, урматтуу биздин Самидин ажы. Бул боюнча да азыр мамлекет тарабынан жана сиздердин муфтияттардын, Кыргызстан дин башкармалары тарабынан дагы ушу ысырапкорчулукка каршы деп атайын мынакей мыйзам сиздер тараптан фатва кабыл алынды. Негизи эле ушул жерден баса белгилеп кетишибиз керек да. Азыр туура айттыңыз, чындыгында эле ысырапкорчулукка алысыраак болушубуз керек да. Негизи эле мен ойлойм, ооз ачууда сөзсүз түрдө дасторкон жайнап турбаш керек, ал тамактын баары эле желип калбайт. Ысырапкорчулук болуп калып атат да. Андан көрө сиздин сөзүңүз кошулуп,
жей турган керектүү тамактарды азыктарды эле койсо болот да. Анан менин оюмча сөзсүз түрдө жайнатпай андан тышкары карызга алып дасторкон жайбаса керек, болбош керек ал, туурабы? Кээ бирөө ушул ифтар кылдырам деп мен бир-эки таанышман угуп калдым. Дасторконго бирөөдөн акча алып дасторкон жайып атышыптыр да, бул туура эмес да. Жок. Бул ошол мейман чакыруунун адептеринде келет да. Ошол дасторкон жайган киши өзүнүн акыбалына жараша жайыш керек. Анан жанагындай карыз алуу ол милдет эмес. Эми конок чакыруу, ифтарлык берүү сооп да. Бирок сооп да өзүнүн эрежеси менен болот. Ар биринин өзүнүн Аллах Таалам түзүп койгон, пайгамбарыбыз көргөзүп кеткен эреже бар. Ошол эреженин негизинде мен өзүмдүн акыбалыма жараша, колуман келишинче эми дасторконду жакшыраак кылган жакшы. Андан кийин ошол нерселер менен дагы кошумчалап кетебиз. Орозодо башында биринчи ооз ачарларда мейли 2 тамак болсо, кээде 3 тамак болуп калса мейли. Бирок орозо этектеп калганда 2 тамак өтпөй калат. Биз сунуштайбыз да, бир эле тамак кылыңыз да. Эгер кокуз 2 тамак бергин келсе да, анда азыраактан. Себеби биринчисин жегенде эле Кудайдын кудурети баягы орозо тутуп адамдардын ден соолугу башкасы оңголуп, ошондой эле карын курсак деле кичирейип, аз нерсеге да тое турган болот. Азыр эле мына кесип көз карматат, азыр эле ошондой болуп калды. Азыр ошондой болуп калды. Уже көп тамак жей албай калдык. Ошон үчүн биз ооз ачар уюштургандарга мүмкүн болсо бир эле тамак кылыңыз. Кокус эми инсан да, биздин кыргыз эли берсем эле деп турат да, бергиси келе берет да. Конок келсе, болбой калбайбы деген ой жей берет да. Ошондой кылса дагы азыраактан тамак кылсын. Бирок ашып калган тамактар болсо эч качан төгүлбөстөн кедей кембагалдарга берилет. Быйыл да биз эми ооз ачар уюштургандарга мына орозо башталгандан баштап Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүбүз да уюштуруп, мечиттер менен уюштуруп, анан бир сунуштамаларды берип кеттик, көп эле жолу айттык. Ошол ооз ачырган киши, мисалы айтайлык, эми негизи конок чакырганда, ооз ачырганда эмне кылса деле адам чакырганда досторун чакыргысы келет, баягы туугандарын, катташкандарын. Анан ошол учурда жакшы саналаштар. Ошол учурда тиякта казаны кайнабаган, колунда жок муктаждар унутта калып кетет да. Эми аларды чакырсак жакшы болот эле. Бирок чындыгында үйгө батпай калабы, эсептелүү болуп калабы, алар чакырганга мүмкүнчүлүк болбой калабы. Ошон үчүн аларды унутпайлы бир коробка жасап коелу. Ошол коробканын ичинде бир 10 килограмм ун болсун, 2-3 килограмм күрүч болсун, макарон болсун, кум шекер болсун, 1-2 литр май болсун, бир 2000 сомдун тегерегинде. Андан азыраак өзүнүн акыбалына жараша коробка жасап туруп, ошо казаны кайнабаган үй бүлөнү билсек, колунда жок кедей кембагалды билсек, ошолорго бир пакет жасаппы, 2 үй бүлөгө, 5 үй бүлөгө күчүбүздүн жетишинче ошолорду да эстеп кетсек деген сунуштамаларды бердик да. Бул да аябай сооп үстүнө сооп болот эле да. Чындыгында биз айткандай жакшы саналаштар менен жүрө берсек тигилер эстен чыгып кетпесин. Орозонун да бир максаты ошо кедей кембагалдай ач кадырын ток билбейт деп, курсак ачканды ток жүргөн адам билбейт экен да. Орозо ошону билгизет да. Ачкачылык эмне, эртеден кечке суу сайсың, кээде жегин келет инсан. Ал эми тиги ачка отургандардын кадырын биз билет экенбиз да. Билей кой, ошолорго да болсунчу деп, аларды да эстеп кеткенибиз бул сооп үстүнө сооп болмокчу. Самин ажы мынакей өзүңүз сөзүңүз менен акырында эле менин дагы кийинки суроомо түрткү бердиңиз да. Садага, битир садагага келип токтололук да. Быйылкы жылы битир садаганын башкача айтканда фитир садага деп айтып калышат. Баасы канча болду? Канчадан канчага чейин? Бул эми Аллах Таалам бизди жаратып, рызкынын бардыгын Кудай берет да. Эмне тапкан болсок, ушул Кудайдын буйругу менен, өкүмү менен келет. Эми Аллах Таалам өзү берип койгон рызкыдан ар бир адам акыбалына жараша чыгарып, сарп каражат кылып турууну да жүктөгөн. Байлыгыбыздан зекет чыгат. Дыйканчылыгыбыздан үшүр чыгат, ондон бири. Ал эми ар бир жылы орозодо жаныбызга, жаралганыбызга орозо фитир садакасын беребиз да. Орозо фитир садакасы 5 түрдүү азыктан берилет. Буудай, ун, мейиз, арпа, курмадан берилет да. Анан эми мурда бизден бир эле түр буудайды гана эске алышы менен келсек, кийинки учурда жок 5 түрүн тең жазып коюп алды. Муфтияттан атайын чыгарылып, аларды базар баасын эсептеп, мисал ала турган болсок, буудайдын 1 килограмм 600 грамм, ундан 1 килограмм 600 грамм, мейизден 1 килограмм 600 грамм берилет да. Ушунун баасын чыгарылганда буудайдыкы 56 сомго туура келди быйыл. Бир жанга.
Эгер ким буудайдан берем десе, анан эми инсан катары жок, мен жакшы элемин. Андан жакшыраак эле берейин деп туруп, унга өтө турган болсо, ундун акысын да берейин десе 80 сомдон бере берет жан башына. Андан кийин жок, андан да жакшыраак берейин десе, арпанын өлчөмүн чыгарып койдук 103 сомдон жан башына. Анан бирөө айтышы мүмкүн, жок, мен баймын, колумда бар, кедейген багалдарга жакшыраак болсун десе, анда курманыкынан чыгарып коет. Курманыкы 596 сомдон бир кишиге. Анан жок, мен эң жогоркусун чыгарам десе, мейиздин баасы 717 сомдон болду да. Ошону өзү тандап алат. А бирок ушуну менен эле чектелип калбастан, мунун үстүнө кошуп деле мисалы, мен 1000 сомдон чыгарып коем десе, 2000 сомдон чыгарып коем десе, тыюу жок да үстүндө. Ошондуктан орозо фитир ар бир адам жаралганына, Кудай Таалам жараткандыгына шүгүр катары берет дагы. Экинчи жагы орозодогу кетирген кемчилдиктер. Анча-мынча бир кемчилдик болуп калды. Гыйбат чыгып кетти, оозунан ушак чыгып кетти, ачууланып койду, бирөөнү сөгүп койду. Шуга окшогон кемчилдиктер балким орозо фитир менен жуулуп да кетет да. Кимдер орозо фитирди бербесе болот? Кимдер бербеш керек? Айтылган болчу. Эми орозо фитирди мындай колунда жок, орозо фитир бергенге жарабаган адамдар бербесе болот, алар алат. Мисалы муфтиятта да азыр атайын биз 5 электрондук капчыктар менен ушу жөнүндө кеңири маалымат берип кетсеңиздер. Санариптте иштептирсиздер, сиздерге да жетиптир. Электрондук капчык ачылыптыр. Ага кантип жүктөсө болот? Номерлери болсо ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Азыр эми бардыгы эми санариптте ишип аткан учур биздин диний тармактар аркада калбашыбыз керек да, бул агым менен кошо кетишибиз керек. Ошондуктан эми бул адамдар үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берип атат да, электрондук санариптештирүүдөчү. Ошондой эле биз буга чейин 2 жылдык пилоттук деңгээлде иш алып барылган болсо, бул эми толук кандуу бардык жерлерге бул ишке киргизилди да. Мисалы ошол орозо фитир берем, зекет берем дегендерге ыңгайлуу шарттар түзүлүп, мисалы 5 электрондук капчыктар менен иш жүргүзүлүп атат. Мисалы биринчисин ала турган болсок, Мегаком, Мегапей аркылуу атайын бул да оңойлоштурулган. Ачса эле көрүнүп турат орозо фитир депчи. Немен бетинде эле. Ошону басса эле чыгат, ичине салып койт. Эч кыйынчылык жаратылбайт да. Себеби былтыркы жылдарда номер коюп, ону териш бир аз оорлоштурулган экен. Быйыл аябай жеңилдештирилип койду. Орозо фитир чыгат, болду, басып туруп эле. Ошо Мегаком, Мегапей, андан кийин Билайн баланс кейжи тиркемеси, М-банк тиркемеси, РСК банк тиркемеси жана Кыргызстан боюнча бардык дүкөндөрдөгү жана P24 терминалдары ошолордун беттеринде бардыгында бар да. Ким орозо фитир берем десе, кайрымдуулук кылам десе, ошо фитири жана зекети бүт бардык бөлүнгөн. Басканда эле чыгат, орозо фитирди басат дагы, акчаны салып коет, келип туруп бул бир жерге топтолуп калат да. Ошол аркылуу анан баягы керектүү жерлерге кийин бөлүп берилет. Көзөмөлгө жакшы болот экен да. Анан кийин ачыктык болгон, орозо фитир болсун, кайсыл каражат аралашкан жерде элибиз, журтубуз ачыктыкты талап кылат. Бир эле журтубуз эмес, Аллах Таалам ачыктык талап кылат. Ачык болсун бардыгы. Кымтып калбасын, кымырып калбасын. Ошондуктан бул ачык да болот экен, эсеп учетко дагы, бардыгына дагы. Анан бөлүп которулганда, мисалы карылар үйү канчо, мисалы жетимдер үйү канчо, кыйналгандарга ошондой жерлерге мындай которуп жибергенге да болот. Диний окуу жайларыбызга, мисалы, ал эми калгандарын жеке-жеке адамдарга дагы атайын эсепте турган, учетто турган адамдарга да жеткирилип берилет да бул. Урматтуу Самидин мырза, ушул жерден дагы бир суроо жаралып атат. Ошо битир садаганы берип атканда көпчүлүктөр балким мен да 1-2 жыл ошондой эле кылып келдим. Ушул мечитке барып атайын төкпөй же сиз айтып аткан ошо электрондук капчык эмес, чындыгында эле аябай муктаж болуп аткан үй бүлөлөргө акчалай алып барып же болбосо баягы материалдык жардам катары ушул акча сатып алып барып көргөзүп аткандар да бар да. Ушул канчалык деңгээлде шариатка туура келет? Бул өзү орозо фитир ошол муктаждардын, кедейген багалдардын, тамак кайнабай отургандардын акысы болуп эсептелинет да. Биз ар бирибиз жанга чыгаргандан кийин эми ошону бул мындайча айтканда садака да эки түрдүү болот да. Ыктыярдуу түрдө, мажбурий түрдө. Эми бул орозо фитир, зекет, айтайлык үшүрлөр булар мажбур садакалар да. Милдеттүү түрдө бериле турган нерселерди анын оордун таап берилген жакшы. Ошол берилген нерсе арамга иштеп кетпей тургандай, берилген нерсе аракка же бирдекеге эмес, ушу тамак ашка, ушундай нерселерге адамдарга ошол себептен бул муфтиятта түзүлгөн система
бул эми бүгүн эле түзүлүп калган жок. Кылымдар бою келе жаткан мечиттер топтойт, өзү шариятта деле бар. Атайын зекет топтоочулар, орозо Куранда да келген да бул. Ошондуктан ортого топтоп алып туруп, анан буну тегиз бөлүп берилет да. Эми кээ бир учурда мындай болуп калышы мүмкүн. Мен бардым да бирөөнү бердим, ошого алып барып бердим, сиз да ошого алып барып бердиңиз, бул киши да бардыгы эле баягын таанып алып барып берди. Адам башка дагы бул жакта кыйналгандар бар эле да. Ошондуктан ага бүт бардыгы жардам берип таштады, бул жактагылар калып кетти. Эми чындыгында ошондой муктаж болуп турган жакындар болсо, алып барып берип койсо болот. Андан кийин же болбосо жанакындай эле электрондук капчыкка которуп коюп туруп, ушулар аркылуу муфтият, мечиттер, казыяттар бүтүн ошо керек муктаж болгон жерлерге бөлүп берилет да. Бул дагы эми жакшы системага түшүп калган жол. Буну да жоготуп албаган жакшы. Эгерде буну болбойт дей берсек, буну жоголуп кетсе, эртең кайра эле доомат башталат да. Орозо фитирлердин эме болуп кетти. Азыр эми ачык айкындык бар. Канча топтолуп атат, канча түшүп атат, канча жерге жеткирилди, элибиз канча берди. Бул жагынан дагы кандайдыр бир жакшылык бар да. Ошол себептен мечиттерге берген жакшы. Эми кээ бир учурларда мындай болуп калып атат. Мисалы ошол мен сурайм да, тууганым бар экен, ушуга эле кыйналып турат. Ушуга эле берип коеюн дегендерге айтабыз. Эми орозо фитирдин кайсы өлчөмүнөн чыгарасың? 717 сомдуктанбы, 500 сомдуктанбы кандай? Жок, эми мен кичинекейинен 50 сомдугунан эле чыгарам. Былтыр эми 30 сом эле 30 сомдугунан эле чыгарам. Канча жанга бересиң? 4 жанга берем. Канча болот 4 жандыкы? 120 сом болот. Мен айтып, мен ушуну баягы мечитке тапшырып коюп, сен тааныбаган немелерге берилсе дагы, сен тууганың болсо, бир жылда бир келген 120 сомду кармап отурбай эле, мындай башка жардам бере бербейсиңби деген бир сунуштамаларды айтсак ойлонуп туруп, туура кара кече ойлонбопмун дейт. Эми 120 сом не дейт? Эми ушуну орозо фитирди деп ушуну кармап отурам бир жылда. Мен эми адам кол ачыктык кылып, тууган урукка сөзсүз эле ушу орозо фитирди күтпөстөн 12 ай жардам 12 ай жардам берип туруш керек да. Ошондуктан баягы системанын менин оюмча бул. Кээ бирлери бар, жок, мынтсе болот деп. Бирок система бузулуп кетсе, кайра эле чачылып кетет дагы. Мунун эсебин таппай калат, башка болуп калат. Кийин адамдар каяка беришти. Ар кандай учурда ал эми мына электрондук капчыктагы неме болуп калат, чын элегеде унутуп калган, шашылып калган, карасы убакыт келип калды, бере коеюн. Кимди табат? Ошол учурда которулуп коюлганы удобный болуп атат элибиз үчүн. Туура айтасыз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи эле битир садаганы, башкача айтканда фитир садаганы берерди. Бүгүнкү күндө мынакей заманбап болуп санариптештирип, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы, башкача айтканда муфтият тараптан электрондук капчыктар түзүлүп туруп, башында айтып өттү биздин урматтуу коногубуз кайсыл уюлдук багыттар менен которууга мүмкүнчүлүктөр бар экенин. Келиңиздер анда жалпылап убакытты өткөрбөй, чындыгында эле ошол бараткан жерден уюлдук телефон аркылуу которууга шарттар түзүлүптүр, колдонуп муктаж болуп аткан чындыгында адамдарга жардам берүүгө аракет кылып, андан тышкары биздин урматтуу Самирин ажыбыз айтып өттү, чындыгында мечитке берүү менен андан тышкары чындыгында эле өтө муктаж болуп аткан үй бүлөгө дагы колдон келсе көбүрөөк жардам берүүгө аракет кылса болот экен. Эми аны өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Эми эң башкысы кадыр түндү айтып өтсөңүз, кадыр түн быйыл кайсыл күнгө, кайсыл түнгө ылайыкталып атат? Негизи эле кадыр түндүн сырлары, кадыр түндү кантип созушубуз керек? Кадыр түн бул орозодогу эң ыйык түн болуп эсептелет. Орозодогу эле эмес, жылдын бардык түндөрүнүн эң ыйыгы да. Себеби ыйыктыгы бул Кур'ан түшкөн түн да. Аллах Таалам Кур'анды ушу кадыр түнү түшүрдүк делинет. Кур'анда кадыр түнү биз Кур'анды инна анзалнау фи лайлатил кадр, чындыгында биз Кур'анды кадыр түнү түшүрдүк дейт да. Ушу Кур'ан түшкөндүгүнө бул кадыр түндүн кадыры, кымбаты, баркы, наркы, даңкы өтө жогору болду. Жогору дегенде канча десе, ушул кадыр түнүнүн урматына уктабастан, Кудай Таалага сыйынып, дуа кылып, Кур'ан окуп, жакшы сөздөр менен, маселе маани менен чыккан болсо уйкусун кечип, ол бир түндө кылынган ибадат 1000 ай бою кылган ибадаттан дагы жакшыраак дейт. Ушу пайгамбарыбызга кабарлар жетти да, бир адам 1000 ай бир көз ирмемчелик да Кудайдан алыстабастан сыйынып койгон экен да. Олордун жаштары узун болгон да, узак жашаган. Анан пайгамбарыбыздын ичинде бир аз мындай кандай өкүнүч болду. Менин үммөтүм 60-70 жаш.
1000 айга да өмүрү жетпей атат. Олорду бир көз ирмемсиз Кудайдан алыстабай ибадат кылганы 1000 ай болсо, мен үммөтүмө жакшылык берилбей калды деген кичине мындай үммөт үчүн неме болгондо Аллах Таалам айтты, 1000 айдан жакшыраак мына бул деп Куран түшкөн күндө айтты. Эми бул түндө албетте эң негизгиси уктабаш керек. Биринчи шарты уктабашыбыз керек. Түндүк ошол түндү Аллага беришибиз керек. Уктабайбыз, андан кийин уктабагандан кийин эмне кылабыз? Намаз окуйбуз, тасбих кылабыз, дуа, тилек кылабыз Кудай Тааладан, бала чакабызга, өзүбүзгө, мен айткандай мамлекетибизди унутпашыбыз керек да, мамлекетибизге Кудай Таалам деп жакшылык бер деп, ушундай кылып дуа, тилектер. Ал түндө Аллах Таалам асмандагы периштелердин бардыгын жерге түшүрөт. Уар рух деген рухту да түшүрөт деген. Рухтан максат периштелердин эң улуусу Жабраил периште. Ошол периштелер жерге түшкөндө адамдарга салыштырганда жерге бут коёрчолук орун калбай кала турган деңгээлде периштелер жерде болуп калышат экен да. Анан алар ар бир немелерге саламатчылык тилеп, жакшылык тилеп, анан бендесинин Кудай Таалага сыйынып аткандыгынан Алла өзү билип турса дагы периштелер кабар берет да. Мына бул бендең мындай сыйынып атат, сага мындай дуа кылып атат деп. Анан кадыр дегендин экинчи да бир мааниси тагдыр. Адамдын тагдыры. Ушул күндө, ушул түндө бир жылдык, ар жылда жаңыланып каралып турган тагдыр, эми жалпы тагдырыбыз жазылган болсо, ошонун бир жылдыгын карап коюшат периштелер. Ошондо балким менин тагдырымда бир жамандык жазылган болсо, ол тагдыр Алладан жазылат. Анан периштелер айтат да Кудайымачы, о Аллахым, ушу бенден ушинтип суранып атат. Мына кырсыкты жакшылыкка алмаштырып берчи деп Кудай Тааладан сураса, Кудай Таалам кадыр зат, ошонун жакшылык кылып коюшкачы. Ошондуктан ушундай маселелер бар. Анда биз ал түндү уктабастан ибадат менен бирде намаз окуйбуз. Кечке намаз окуйсак, чарчап калсак Куран окуйлук. Курандан чарчасак зикир кылалык. Кайра намаз окуйлук. Ушинтип бир жакшы иштер менен бул күндө анан дуа тилек кылайлык. Ушундай кылып өткөзгөнбүз. Быйыл кайсылы түн? Быйыл түнүбүз эми кадыр түндү жалпылай айтып кеткенде 30 күндү орозонун уктабай өткөзгөн адам 100% кадыр түндү кармады деген сөз. 30 күндүн бир түнүндө болот. Ал эми дагы жакындаштырып айтканда так күндөрү делген. Дагы жакындаштырып айтканда акыркы 10 күндүктө деген. Дагы жакындаштырып айтканда акыркы 10 күндүктүн так күндөрү деген. Анан эми сахабалар пайгамбардан дагы сурап турушкан да. Сурап тургандан ошо 27сине мындай белги кылганда, 27сине. Бул деген сөз быйылкы жылы апрель менен эсептесек, 27 апрелден 28 апрелге огон түнү болот. Ошол орозонун 26-сынан 27-сине огон түнү болуп эсептелинет да. Рахмат Самидин ажы, студияга келип кene маалымат бергениңизге. Сизге эркин микрофон берейин. Жалпы сизди көрүп аткан момун мусулмандарга, кыргызстандыктарга каалоо тилегиңиз болсо билдирип кетсеңиз болот. Биринчиден элим, журтум, жалпы жамаатым, мусулмандар баарыңыздарды мына ыйык орозо менен чын жүрөктөн мен дагы куттуктап, мына орозону чындыгында бул бир жылда бир келген айлардын султаны болгон, Кудай Таалам дуаларды кабыл кыла турган, береке эшиктерин ачып койгон, күнөөлөрдү кечире турган, сабыр кыла турган, адеп ахлакка чакыра турган айыбыздын мына ата бабаларыбыз айткандай бири кетти, эмнеси калды дегенде, кече эле бирине киришип атсак, бүгүн 18 кетип атат. Андыктан калган күндөрүбүз да бир чир алып, дагы бир берилүү менен, дагы ихлас менен, дагы кедейге кымбагалдарга жардам берүү менен, ошонун негизинин ичинде бири-бирибизди кечирүү. Орозодон чыкканда эч бир адамда жүрөгүндө бирөөгө кек, бирөөгө көралбастык, бирөөгө таарыныч, бирөөгө мындай капа болгон нерселер калбаш керек. Себеби Аллах Таалам бизди бардык күнөөлөрдөн, энеден туулган баладай күнөөдөн таза болуп чыгасың дегенге биз өзүбүз аракет кылабыз. Менин жүрөгүмдө дагы бирөөгө таарыныч калбаса, капа калбаса, кек калбаса, ушулардын баарын кечирип таштасам, Аллах Таалам менин бар күнөөлөрүмдү кечирип таштаса, ошондо орозодон биз күнөөлөрүбүз төгүлгөн акыбалда таптаза болуп чыгат экенбиз. Элибизге, журтубузга дайым тынчтык каалайбыз. Бул күндөрдө дуаларыбыз кабыл болуп турганда, Кудай Таалам согуштардан бизди аман асырасын. Вирустарды көрүп өттүк, мына башыбыздан ар кандай вирустардан, оорулардан, асмандан, жерден боло турган кырсыктардан Аллахым аман асырасын. Мына жазыбыз келип турат, Кудай Тааладан көп дуа кылабыз. Берекелүү жамгырларын берсин. Дыйкандарыбыз
кыргызстаныбызга мол түшүмдүүлүк берсин, Кыргызстаныбызда ачарчылык болбосун, токчулук болсун, керек болсо Кыргызстан дүйнөгө жардам бере турган деңгээлге көтөрүлүшкө Кудай таалам жардам берсин деп дуа кылабыз. Оор сыркоодон бардыгынан аман болуңуздар. Аллах таалам туткан орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын, жакшылык берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Чоң рахмат Самир Нажы мырза, келип биздин телекөрүүчүлөргө жана мага кенен ушу орозонун касиеттери туура маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Сиздин да орозоңуз кабыл болсун. Биз кандай каалоо тилектерди жогоруда айтып өтсөңүз, ошонун баардыгын сизге да биз тилеп кетмекчибиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.